Арыбаңыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу биздин Кемус каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Барыңыздарда мына ушул кечте кайрадан салам айтып турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Барыңыздарга мына ушул кечтин калган бөлүгүн биздин канал менен өткөрүүгө чакырабыз. Себеби дегенде бүгүнкү эфир программасында кызыктуу конокторубуз келип калды. Аларды бир аздан соң тааныштырам сиздерге. Ал эми сиздер болсо бизге кошулуп, көбүлтүр экранын жанына жакыныраак келиңиздер. Себеби дегенде сиздер тараптан мыкты суроолорду күтөбүз. Андан сырткары биздин маекке сиз дагы кошулсаңыздар болот. Азыр болсо эң сонун ыр менен баштагым келип турат. Эч урагыз мунар курса жакшырдан, анын калкы бир өмүргө бактылуу. Өзүбүздүн кирди чыкты тагдырдан, бийик турат ырыбыздын тагдыры. Бул ырды окуп калгандын жөнү бар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга өзгөчө конокторубуз келди дедим эле. Бул биздин эң мыкты акындарыбыз студиябызга келип калады. Аларды тааныштыра кетсек. Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү, интеллектуалдык менчикти бүткүл дүйнөлүк уюмунун алтын медалынын ээси, Алкул Осмонов Молдокуяз атындагы сыйлыктын лауреаты жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин аппаратынын эксперти Атантай Акбаров. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле жаныбызда дагы бир суйкаган сулугубуз отурат. Эл аралык Нур Борбор чыгармачыл академиясынын мүчөсү, Жаңы толкун адабий клубунун орун басары Рыскүл Изатова. Кош келдиңиздер биздин студиябызга. Эли журтубуз менен амандашабыңыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мына ушундай кыска нуска учурашуу, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз алдыда поэзия кечесин уюштуруп жиберели деп турган учурубуз. Жана ошондой эле мына ушул акындарга кызыкпаган адам жок болуш керек. Алардын ырларын угуп, алардын жашоосуна сүңгүп кирүү бул кандай сонун нерсе. Барыңыздарды биздин каналга кошулууга чакырам. Биздин түз байланыштын телефону иштеп атат. 56-46-85 номеринен суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Суранычтар болсо сураныңыздар дегендей. Андан сырткары биз социалдык тармактарда отурабыз. Facebook жана Одноклассники сайтында Кемус деп катталганбыз. Мына ошол жерден суроо узатып койсоңуздар болот. Аны эмесе сиздер байланышка келгенче биз өзүбүздүн суроолорубуз менен кайрылып туралы. Агай, сизге кайрылайын. Деги эле ушул поэзия жаатында жүргөнүңүзгө канча жыл болду же болбосо тагытер суроо, бул эң алгачкы ырыңыз кантип жаралган? Бул эми поэзия деген адамдын тагдыры менен бүткөн нерсе болот экен. Мен ушу бала кезден баштап эле мындай кайсы бир көрүнүшкө толкундаганда жазып койчумун бирдемелерди. Анан профессионалдык деңгээлге улам бара-бара көтөрүлөсүн. Бул да өзү түйшүктүү нерсе. Анан мен баягы кыргыз болгондон кийин жылкы баласын жакшы көрсөм, өзүбүз да жайлоодо чоңоюп, ошо биринчи ырым катары Аргымак деген ырымды эсептейм. Ошон үчүн биринчи китебимдин аты Аргымак деп аталат. Ого, жакшы экен. Мынакей улуу мундун өкүлдөрүнөн мыкты акыныбыз келген Атантай Акбаров бизде конокто. Суроолоруңуздарды көптөн бери бере албай жүргөн болсоңуздар, бүгүн Кемус каналы мүмкүнчүлүк берип турган учуру. Ардактуу телекөрүүчүлөр, байланышка келе берсеңиздер болот. Андан сырткары жаңыдан талпынып келе жаткан жаш акындарыбыздын бири Рыскүл Изатова. Келиңиз, сиздин ушул эле суроо менен кайрылайын, эң алгачкы ырыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Мен ыр жазып баштаганыма буюрса 1,5-2 жыл болуп калды. Бирок буга чейин мектепте окуп жүргөндө кандайдыр бир дил баян ушундай нерселерге ыр жазып калчумун. Бирок чындап ыр жазганым ушул 1,5 жыл, 2 жылга чукулдап калды. Анан бирок кайсыл ырым экени эсимде жок. Эсиңизде жок калды, э? Анан сиздерге ыр жазуу бул баягы оңой иш эмес да. Анан кайсы учурда ыр жазуу илхому келет? Бул эми мындай караганда учур деле танбайт, ар кандай учурда болуп калат. Жаз күз же болбосо күндүз түн күсөн дегендей. Анан кайгырып турган убакта же болбосо бир нерсеге көңүл кушуң болуп, жүрөгүң толкундап турган маалдарда келе берет. Ошон үчүн ар кандай маанайда ырлар жазылат да. Мисалы дегенде кимдир бирөөлөр баягы тапшырык берип кала турган болсо, ошондо дароо жазып бере аласыз да? Бул эми тапшырык менен жазылган ырлар баягы акын үчүн профессионалдык начарлатат биринчиден. Экинчиден ырдын деңгээли анда толкунданбагандан кийин илхам деп атпайбызбы? Илхам жок нерсе. Мындай жакшы болбойт. Бул жансызыраак болуп калат. Бирок кээ бир учурларда ушундай
адамдардын көңүлү үчүн биз баягы кээде куттуктоо же болбосо бир ушундай иш-чараларда айтып калабыз, салтанаттарда. Бирок алар өз билебиз жашабайт андай ырлар. Кудай сактасын ошондой ырлардан, Календарь атын деп коет, ар байрам сайын ырдаскандар. Жакшы. Ошондой эле мен дагы бир ыр керек болуп калып Рыскүлгө кайрылган элек, бир учурда жазып берип коюңузчу деп. Анан бирок ал ыр ушунчалык баягы мен акын катары эмес, жөнөкөй угарман катары өтө жаккан мага ал ыр. Анан ошол ырды жазып атып, эмнени көз алдыңызга элестетип жаздыңыз, айтып бериңизчи. Ал ырды жазып атканда деген көңүлгө карап болгону мындай кээ бир учурларда болот да, сурагандарга көңүл үчүн жазып бересиң да, көңүлүң калтырбайбын депчи. Анан аны жөн гана баягы уйкаштык, анан сизден мисалы сурап кандай депчи, анан ошол аркылуу жазып койгом да. Мындай чындап эсимде жок да бул нерсе. Жакшы экен. Аны эмесе биз эфирибизди баштайлы сизден бир жакшы ыр менен. Мен биринчи эле жанагы аргымак деген ыр менен баштайын. Жакшы. Кээде адам жаштыгын эсиңе салгандай, ошо алгачкы ырларын дагы окугум келип калат. Аргымак. Ажалдан эчен куткарып, бешикте болгон сымакы, аргымак бизде кыргызда кич атан экен сыяктуу. Көк чапчып жаны уктулуп, комуздай үнү шаңгырап, өң түгүлмени түштө да азгырат ошол аргымак. Керек да окуранып ал, ийниме жалы төгүлө, колумду жыттайт жаныбар, кадалып көзү көзүмө. Тизгинди каксам шартанан титирей түшүп, аргымак турмадай тизип мезгилди, туяктан ала салдырап, көчкөн болуп күлүктүн көкүлү көккө талпынап, эрден жулуп кетчүүдөй этектен шамал тарткылайт. Утурлай чуркап, узун жол шилтенет буттар кылычтай, түйрөткүлүк муштумдай түзөлөт кайра сызгычтай. Тизгинге колум карышат, тирүүмдө канбас бул көксө, мен өлсөм менин баламда бүйүртү калып жүрөктө азгыра берет аргымак. Ой, азаматсыз, эң сонун чыгарма. Аргымак деген болду. Бул Атантай Акбаровдун сөзүнө таандык. Аны эмесе бизге эң алгачкы келген байланышта көрүүчүбүз бар экен, аны кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Атыңыз ким? Менин атым Мерим. Ким? Мерим. Мерим. Кош келдиңиз. Сизде суроо барбы дейин десем кетип калды. Биздин көрүүчүбүз. Кайрадан байланышка келсеңиздер болот. Биртик балким түгөнүп калгандыр же техникалык себептерден болгондур. Байланышка келип, кайрадан өзүңүздүн сурооңузду берсеңиз болот. Ардактуу Мерим. Андан сырткары жалпы замандаштарыбызга кайрылалы. Байланышка келиңиздер. Биз сиздерден суроолорду күтүп турган учурубуз. Эгерде сиздер тараптан бүгүнкү күндүн эсебинен мыкты суроо боло турган болсо, бизди кызыктырган, анда биз мына ушундай чакыруу билетин берет экенбиз. Бул болсо Мартини клубунда болуп өткөн 4-июлда кечки саат 19:00 Алекс деген эң мыкты ырчыбыз келген экен. Мына ошол ырчынын аткаруусундагы эң мыкты ырларды угабыз жана ошондой эле эс алуу борборуна барып келмекчибиз. Демек, чамдаңыздар, биз сиздерди күтөлү. Аны эмесе биз Рыскүлгө кезекти берели. Кайсы чыгармасын бизге окуп берет болду? Мен боюнча сүйүү темасындагы ырларды жазам. Анткени жаш мына да койсу. Ошол жаш болгондон кийин баягы жүрөгүмдө сүйүү болуп атса, анан жазат экенсиң да, ал эми мындай башка темаларга кайрылуу бир аз оорураак, анткени ошол жолду баса элекпиз да, анан боюнча эле сүйүүнүн жолун басып калып эле ошол сыяктан сүйүү жөнүндө жазылып атат. Макул, анда сиздин сүйүүңүзгө көңүл болот окшойбуз азыр. Алгач жолугалы деген ырды окуп берейин. Терезеден тийип бетке күн нуру, түн уйкуман жаңы гана ойгондум. Аткан таңды кандай тосуп алды деп дароо эле сиз тууралуу ойлондум. Бүтпөй калган ишиңизге сана аркап, бүгүн дагы эрте турган чыгаарсыз, бир тирликтин азап өттү дегендей кабагысыз оокаттарды кылаарсыз. Менин болсо сагынычым күч алып, жиңим болду көкүрөккө толуп моң, тагдырыгер коюп койсо эркине келип турат азыр эле жолукком. Кездешүүнүн бир айласын таба албай, күн түн дебей ичтен сызуу толгону,
өмүр токтоп калмайынча иш бүтпөйт, жолугалы деп койсоңуз болгону. Жолуктуңузбу анан? Буюрса жолугабыз. Дагы эле күтүп жүрөм коебузбу? Жакшы экен, эң сонун жазылган чынында баягы ушул акындар менен сүйлөшүп отурганда, поэзия кечелерине барып калганда ушунчалык берилүү менен угам дейсиз. Бул да болсо балким баягы ар бир кыргыз жок дегенде эки сөздү бириктирип жазып коет эмеспи? Мына ошол кызыгуудан пайда болуп атса керек. Ал эми агай, ушул баягы жаныңызда Рыскүлдөй болгон кыздар отурат. Жаш муун өсүп келе жатат акындар тарабынан. Сиздин оюңузча, азыркы жаш муунга, жаш муундун ырлары канчалык деңгээлде мурдагыларга салыштырмалуу? Баягы артыңдан жаңы толкун келсе, бул бакыт да. Анан мурдагы биздин социализм адамдарына салыштырып караганда, азыркы жаштар ой чабыты боюнча эркин, өздөрү сүйгөн темада, өздөрү каалаган темада жазышат. Жана айткандай, мурда бизде ошо идеология бар эле. Анан башына Ленин жөнүндө, Компартия жөнүндө жаздырып коюп, баягы атайлап өзүн зотуп жазып коюп, аңгар жагына өзүнүн жүрөгүнөн чыккандарлар кетчү эле, ушундай болчу. Анан кийин азыркы жаштарга жакшы жагы ошол эркиндик, мындай эркин киши өзүнүн оюндагы нерсени, жүрөгүндөгү нерсени айтат, жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет дегендей, ушул жагы жакшы. Анан экинчи жагы, минус жагы, социализмде жазуучу акындарга көп колдоо болчу эле, китептери чыгып, анан семиналар өтүп, чет өлкөлөр менен байланыштар көп болуп, өздөрүнүн дагы эл арасында көп баягы үгүт поэзия кылып, кыдыр ырларды окушуп, мындай такшалуу мектептери көбүрөөк болот эле. Ошол жагынан караганда, камкорлук жагынан бир аз колдоо керек, чындыктан түшүнүп турабыз, азыр бирок келечегинде болуш керек, себеби өзүнүн таланттарын, өзүнүн илимпоздорун, алымдарын бактамайынча мамлекетте өсүү болбойт. Ошон үчүн келечектеги жаш таланттарды биз дагы мамлекетибиз да колдошубуз керек. Жакшы экен. Азыр болсо байланышка келген көрүүчүбүздү кабыл алып коелу деп атсак, байланыштан кетип калыптыр. Бизди көпкө күтүп калды окшойт. Жана эле байланышка келген, сиздин сөзүңүздү бөлгүм келген жок. Кайрадан байланышка келет деген ишеничтебиз. Эми мынакей байланышка келип калды. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсыздар, бул мен Мерим кайрадан. Мерим, сиздин сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен берейин дегем акындарыбызга. Сиздерге кандай учурда ыр жазууга илхом келет, анан ыр сиздер үчүн эмне ыр дейбиз? Экинчи сурооңузду кайрадан айтып коесузбу? Ыр жазуу силер үчүн эмне? Эмне болуп эсептелет? Сизге ырайчылык билдирели, ардактуу Мерим. Сиздерге кайсы учурда илхом келет дейт? Негизинен толкунданган учурда деп коелучу, жан дүйнөбүзгө кандайдыр бир бурганак түшүп, же болбосо ушундай жаз келип дегендей. Экинчи суроосу болсо, бул бир жазуу эмне деди окшойт, Акындык боюнча сурады го, жазуу сиздер үчүн эмне деди, ушундай деди. Деңиздер ушуга жооп берели. Эми ыр жазуу деген бул баягы акындын тагдыры да, биринчиден ага ошол Кудайдан берилген ошондой насип. Анан аны таланттын 99% эмгек деп Толстой айткандай, ошол шыкты, андан ары өркүндөтүп, улам баягы элдин астына жоопкерчиликти күчөтүп, кечеги сенин өзүңдү эртеси күнү кайталабай, жаңы чектерге умтулуп, улам бир жаңы талбалар издеп жашаш керек болот да. Ыр деген ошондой азгырыктуу дүйнө, анан байкатпай отуруп бүт өмүрүңдү ала турган ушундай бир жоопкерчиликтүү дагы, жанагы сенин айтып өткөн ырдагыдай, журмага айткандай, өзүңдүн тагдырыңа караганда дагы бийик турган, маанилүү турган ушундай. Жакшы экен. Рыскүл, сиздин оюңуз боюнчачы? Мен агайдын оюна кошулам. Ыр биз үчүн аябай бийик нерсе. Ошол эле убактарда баягы ыр жазуу бул жөн гана жүрөктөгү сырыңды, жүрөктөгү уялган нерсени гана талап кылбастан, бул изденүүнү да, аракетчиликти дагы бардыгын талап кылат. Бул жөн гана оюңа келген нерсени жаза берүү эмес да. Бир туруп аябай эле мындай кыйын да. Мисалы, мектептерди көп окуп алсаң,
башка бирөөнүн өрүнө окшошуп калышы мүмкүн, же башкача болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн аябай ошол эле күжүр менен эмгек талап кылуучу нерсе. Жакшы экен. Кандай сонун, мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, биз акындар менен маектешип отурган учурубуз. Сиздер да кошулуңуздар. Ал эми азыр болсо жалпы көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте бир музыкалык чыгарма тыңдайлы. Андан кийин кайрадан көрүшөбүз. Көз ачып алгач, жуткам демиңди, көкөрөк толу. Түбөлүк танбас, туткам дилиңди, үмүтүң болу. Кадам шилтип элдин жүгүн артыны, мен атығы жылдар жылып мақсат улам артығы мен талпыны қанымдан азық қылып берем мекені қарудан қазық қылып келем ел жері жаңған қыздары таңдан супа салғандай кең пейіл берекесі ағылған ыр жаңырға артық көрім ал елімде барынан мен жанымда танымдан азық қылып бермегені қарымдан қазық қылып келем ел жерім қойнында ала тонын бақтым сеземін
сага жанымды. Урмат Усеновдун аткаруусунда сонун чыгарма болду, жалпы биздин көрүүчүлөр үчүн. Ал эми биз болсо кефир программасын улантабыз, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин студиябызда өзгөчө коноктор келген. Булар баягы сөздү өз-өзүнө тизип, жакшы бир ырларды жаратып жүргөн акындарыбыз келген. Жогоруда ырды уктук. Дегеле азыркы учурда эстрадада, фольклор жагында деле ырдап жүргөн ырчыларыбыз көп. Анан алардын ырларына улуу мундун өкүлдөрү көбүрөөк нааразы болушат. Баягы эптеген ырларды жазып ашып чыгарышат депчи. Булардын сөздөрүнө сиздер дагы маани бересиздер. Анан азыркы ошол ырдап жүргөн ырчылар кимге кайрылып атышат, кантип ырдап чыгып атышат, булар туурасында маалыматыңыздар барбы жана булардын сөздөрүнө кандай кеп сөз айта аласыздар? Эми бул эмеде Расул Гамзаттын атасынын Гамза Садасанын ырына бирөө оон чыгарып, анан анын ырларын сөздөрүн бузуп, анан оонун жашына кайрылып ырдап коюптур да. Анан жакшы экен десе, эми мен сага ырдап берейин деп алып, өзүнүн сөздөрүн так айтып, тигин оонун аяк бузуп туруп ырдап берди да. Мындай караганда оончулар үчүн оон бийик болот, акындар үчүн текст бийик болот да. Анан экөөндө мурда социализм маалдарда эле өздөрү акын болгон Ырысбай агай ырлар жазчу, Түгөлбаев казактын китептери чыккан, бирок ошолор башкалардын тексттерин алып, ошолор менен иштешчү да, жаккан тексттерди. Анан азыр эми кимдир бир ырчы өзү текст жазып алса, ага каршылык жок, себеби кээде экөө бирдей кете берет. Баягы Токтогул атабызда деле тексти да өзүнүкү, оон да өзүнүкү болуп жүргөн учурлар болгон. Кийин экиге бөлүнүп кетти. Музыка өзүнчө, текст өзүнчө болуп. Бирок мындай профессионал болгондон кийин өзү жазса деле ошол багытта көп жылдан бери иштеп, ошол багытка тагдыры катары билген акындарга бир сыра көрсөтүп алса, пайда эле болот да. Ал эми сиз ошол кайсы ырчылар менен иштешип келесиз? Мен андайдыр бир ырчылар менен мындай негизи иштешпейм, мындай. Бирок мен буларга оон чыгарган ырчылар бар. Жакшы экен. Эми Рыскүлгө мындай суроо бергим келип атат. Жогоруда ушул кичүү мундун өкүлдөрүн агайыбыз айтып өттү, баягы көз карашын дегендей. Ал эми сиз ушул улуу мундун өкүлдөрүнөн кимдин стилин баалап, ошого окшошоюн деген бир оюңуз барбы? Негизи ыр жазгандан кийин азыр биз акын, мен өзүм да акынмын деп эч качан айта албайм. Акындыкка талапкермин да, болгон жөн гана калемкермин десем болот. Анан башка бирөөгө окшошу бул мен аны кабыл албайм да. Негедир мен өзүмдүн биздин Нурлан Калыбеков деген агайыбыз бар, ал айтып калат, Рыскүл боюнча, Нурлан боюнча жашаш керек дегендейчи. Анын сыңары мен да өзүмдүн стилимди таап, өзүм Рыскүл болушум керек да. Ал эми улуу муундардан баары көп эле акындарды баалайм. Ошол эле Атантай агайды, Анатай Өмүрканов, Нурлан Калыбеков жана ошондой эле Сагын Акматбекова, Нарсул Гургубаева деген акындарды ырларын чындап жакшы көрүп окуйм. Анткени аларда өзүнүн турмуштук чындыгы бар экенин билем да. Мисалы, ырды окуп атканда биз акындар менен уже тааныш болуп калдык да. Анан ырды окуп атканда анын жан дүйнөсүнө туура келеби, туура келбейби, анын мүнөзү кандай, чын ошолорду өзүн жүрөп өткөздүбү, ошолордун бардыгына маани берип, анан ошолорду окуганга аракет кылам да негизи. Ошол. Жакшы экен. Бизде болсо Facebook'тан мындай билдирүү келиптир. Саламатсыздарбы дейт, Кемус каналына ырашчылык билдиребиз. Саламатсыздарбы, акын ага эжелер деген экен. Агайга суроо дептир. Сизди жакшы билебиз, бирок кайсы жерден болосуз деген экен. Мен Чаткал деген райондан болом. Жаңы Мазар деген айылда төрөлүп өскөм. Жакшы экен. Рыскүл, сиз дагы өзүңүз жөнүндө айтып коюңуз. Мен кайсы жердин кызы болосуз? Мен Нарын областынын Кучкор районунун кызы болом. Жакшы экен. Аны эмесе жогоруда эфирден сырткары сүйлөшүп калдык элек, агай 4 китебим чыккан дедиңиз. Ошол китептериңиз жөнүндө айтып бериңизчи. Ошол китептер дегенде мындай караганда мен
китептерди азыраак чыгарган кишимин да 10 жылда бир китеп кээде андан да көптө бир китеп чыгарган кишимин. Бирок ошол мен биринчи китебимди чыгарганда эле башкаларга караганда бир аз кечигип да чыгардым. Анан өзүмө өзүм мындай канааттанбайм да көп учурда. Бүгүн аябай мыктыдай көрүнгөн ырым ал бир айдан кийин же болбосо бир жылдан кийин өзүмдү алдым сындырбай калышы мүмкүн. Айрым оңдоолор болушу мүмкүн. Ошон үчүн китептеримде дагы биринчиден ошо мезгилдин сынынан өткөрөм. Экинчиси китебимдин ырлардын баягы обу жок чоё бербей, убакыт окурманды убактысын албай, кыска формага терең мазмун батыранга аракет кылам. Анан бир ырымда, экинчи ырымда кайталабагандай эле китептеримден кийин китептеримде башкалар кайталоолор болбошуна мындай сар эсеп салам. Анан китептен китепке өсүш болсо деген тилектемин да. Ошондой багытта иштейм. Китептериңиздин аталышын айтып берсеңиз. Көрүндүк, аргымак, Кудай кирүү мекен, Кудайга жазылган каттар, письмо к Богу деген. Жакшы экен. Ал эми Рыскүл болсо азырынча китеп чыгара элексиз. Буга себеп эмне болду экен? Ырлар жыйнагыңыз толо элекпи же каражат жагы маселе болуп атабы? Азырынча китеп чыгарганга ашыга элек, ага айткандай, бүгүнкү жазылгандар эртең кайра башкача көрүнүшү мүмкүн да. Анан азыркы учурда изденүүдөмүн, буюрса 1-2 жылдын аралыгында чыгып калса керек. Негизгиси мен эле баягы сапатка карабай, эме санга карабай, сапатка карап чыгарганды жакшы көрөм. Андыктан азыркы учурда баягы каражаты болгон кээ бир мындай жөн гана өрөмөс бир кандайдыр бир турларды эле жөн гана китеп кылып окурмандарга сунушташат да. Мен андай нерсени каалабай элем. Буюрса бир кандайдыр бир деңгээлге жетип алып туруп, анан бир окурмандарга жакшы бир ошол текчесинде барактар айрылып, окулгандыктан айрылып кала турчу китеп чыгаргым келет. Ой, Азамат, сиз кандай сонун сөздөрү. Баягы сиздин сүйлөгөнүңүздөн ушул акындар бир нерсеге берилип, бир эмоция калтырып сүйлөйсүздөр да, ушунчалык жагат мага. Анан ушул биринчи кезекте адам бол, андан кийин өз улутуңдун өкүлөсүң деп коет эмеспи? Анын сыңарындай ошол биз улутубузга баягы ар кимибиз ар кандай карайбыз, бирок акындар сөзсүз түрдө мекенге арналган ырлары бар. Ошол туурасында сиздерден ыр уккум келип атат. Жакшы болот, анда мен ата журт деген ырымды окуп берейин. Макул, жакшы болот. Ата журт сагайланган бабаларым, утурлайт келечекти туштап чыгып, ата журт сен түбөлүк жолулайсың, канымдан балам болуп чуркап чыгып. Бирок да бүгүн бизде заман кайчы, өзөндөр көзгө тартат эне жашын, 1000 жылдан соңку менин окшоп башын, ата журт мынча муңдуу тиктейт ташын, тамырын аркан кылып улаштырып, тартамды орго салып койгон элди бир караан күңгүрөнүп басып жүрөт. Ата журт азау күч ошол сенде, а эл ким? Бийлик ээси туюш керек, улуттар элин мүдөөсүн угуш керек. Калкынын бактысы үчүн башын сайып, эстүү хан кулдай кызмат кылыш керек. Шарт түйүп азиз жанга ата журтту, мен болсо бакыт издеп келем жолдо. Акындын ар бири хан тагысы, эгерде эл бактылуу болгон болсо. Ата журт асман толо жылдызыңдан, жылдызын тапсам деймин чөбөрөңдүн, ажалың алып кетсем акыретке, ата журт ошол кайра төрөлгөнүм, ажалың алып кетсем акыретке, ата журт ошол кайра төрөлгөнүм. Кандай сонун жазылган сөздөр, патриоттук сезимдер ойгонуп кетти ушунчалык. Ал эми Рыскүл болсо кайрадан сүйүү темасындагы ырларын окуп бериңизчи, себеби дегенде сиз тараптан баягы сүйүү акындын көз карашы менен кандай деген бир ой келип атат да. Кечиргиле унутканча, жүрөккө өзөкүмө буйрук кылып, жүрөт ал сезимимди буюктуруп, баш тартпай койдум бирок андан такыр, башканы сүйсө деле билип туруп. Жадатты жан дүйнөнүн кыйналганы, жетак бир мага бакыт ыйгарбады, армандуу жазылганга айыптуудай
ыйлашат кагазымда ырылар дагы, түбү жок терең ойго тунуп канча, жазанын жашын төгүп булуттарча, о ырылар кечиргиле мени ал адамды унутканча. Ай, ойлонуп калдык аябай. Дайыр дайым аланда сүйүү орун алып турсун дейли. Ал эми азыр болсо ушундай жакшы бир эмоциялар менен бир музыкалык чыгарманы дагы бир жолу тыңдап келели, андан кийин кайрадан көрүшөбүз. Оттолуп сүйүп жалындай, ошунду көрөмүн жанымдай. Өрүк зарлуу баткен жерге менин, өмүргө бүткөн багымдай. Аламга берген манасты, ардактайм асыл жер таласты. Жаштыктын шары жалалабад, жаркырап көлөн жаңачты. Ырыска толгон жер бети, ысык көл кыргыздын бермети. Борборлордун арасынан Бишкекке жоктур жетери. Өзүмдүн көрөм үйүмдөй, өзүм бир бар бекен чүйүмдөй. Көргөндө
Биз болсо кефир программасын улантабыз. Темир Назаровдун аткаруусунда Кыргызстан деген сонун чыгармадан кийин. Ардактуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга кутмандуу кеч каалайлы. Мына ушул кечте ар бириңиздердин үйүңүздөрдө конокто отурабыз. Биз болсо акындар менен биргеликте. Демек, сиздер дагы бизге кошулсаңыздар болот. Ак жолто изөңгүлөш бололу, байланышка чыксаңыздар болот. 5646-85 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Андан сырткары бизге социалдык тармактардан, тактап айтканда Facebook жана Одноклассники сайттарынан билдирүү узат койсоңуздар болот. Суроолорду жибериңиздер, жакын адамдардын көңүлүнө алыңыздар дегендей. А биз болсо мына ушул эфирден жаңыртып берүүгө ар дайым даярбыз. А биз болсо сапарыбызды алга карай улай берели. Жогоруда ошол акындар жана төкмө акындар жөнүндө сөз кылып калдык элек. Анан төкмө акындар акын боло алышат, ырларды жаза алышат дегендей. Ал эми акындар төкмө акын боло алышы мүмкүнбү? Тескерисинче болуп калат го. Мындайдын эмеде экөөнү тең эле башында угуп берели. Мындайда төкмө акындар профессионал акын болуш үчүн алар деле көп окуш керек. Профессионал акындардын кухнясын жатка билиш керек, жан дүйнөсү кандай болгондо ошо көп бул даярдыктар менен болот ал нерсе да. Ошон үчүн алар да көп даярдалат. Анан ошондой эле маалда мисал үчүн өзүндө көрөнгөсү бар профессионал акын комуз алып мындай төгүрдап эмете берсе, ал деле төкмө болуп кетет да. Бирок ал үчүн дагы көптөгөн аракеттер керек болот да. Экөө тең мындай биринен-бирине өтүшүн өтө эле көп аракеттер керек болот. Ал эми кээде ошол сиздерге керек болуп калган убакыттарда ушинтип кээде төгүп кетчү учурлар болобу же ойдон чыкпай калабы? Болуп калат эми андай учурлар болуп калат. Болуп калат, жамакчы деп коет го, жама ийген мындай бир учкундар менен айтып ийген. Жакшы экен. Ал эми Рыскүл, сиз акын катары таанып отурабыз. Ал эми деги эле сиздин кесибиңиз туурасында билгим келип атат. Эмне кесиптин ээси болуп чыгасыз? Же акындык боюнча окуп атасызбы? Менин кесибим боюнча мугалим. Англис, немец тилдеринен буюрса келечекте мугалим болом. Бул баягы ыр жазуу, бул башка нерсени окууну талап кылбайт. Чынында бул өзү Кудайдан берилип турчу белек деп эсептейм. Анан ошон үчүн ыр жазып калсам керек, бирок кесибиме такыр кошпойт бул нерсе. Ал эми жогоруда агай айтып калды, ошол төкмө акындар деле акын болуш үчүн ошол жакты билиш керек, окуш керек деп атат. Ал эми сиздерге ушул устат шакирт деген акындар арасында деле барбы же кандай? Албетте бар. Мисалы мен ыр жазгандан кийин өзүм көрөм, текшерем, карайм, оңдочу жерлерди оңдойсуң да. Ыр жазганда эле кээ бир ырлар дароо эле түшүп калышы мүмкүн, кээ бирөөнү кайсы бир сөздөрү туура болбой калышы мүмкүн, же кайсы бир акынга окшошуп кетиши мүмкүн дегендей эме бар да бизде делечи. Анан мен дагы ырларымды каратам, кандай болуптур деп. Биздин жаш акындардан Калича Жакупова деген эже бар, ошол карайт. Зайырбек Ажыматов жана башка ага эжелерге жоңун алар ыр жазып атасыңбы, эмне жазып атасың деп сурашат. Мен мындай жаздым деп аларга берем. Алар Рыскүл мындай кылсаң мындай болмок деп өзүнүн кеңештерин гана беришет. Бирок ошол кеңеш аркылуу мен аларды баягы жүрөгүнөн чыгып аткандан кийин ал сени түшүнбөшү мүмкүн да эми. Анан бул жагы мындай кылып жазган деп кайра ошого карата өзүм кайра оңдоп түзөп алардан кеңеш алып ушинтип турам. Жакшы экен. Ал эми агай ушул ырлар деле баягы тамашалуу ырлар, армандуу ырлар болуп жазылат эмеспи? Сиз көбүнчө кандай стилдеги ырларды көбүрөөк жазасыз? Мен негизи ушул жашоонун өзүн мындай акын деген кээде уудан балды жаратат дегендей маселе да. Ал өзүнүн тагдырында армандуу окуялар көп болсо дагы мыкты ырлар жазып кетип атпайбы? Акындыктын өзү бул бир карасаң эрдик, бир карасаң жоктон барды жараткан нерсе, бир карасаң адамды личность катары өзүн кайра жаратып аталчы. Анан ошондой эле бүтүндөй элди, буунду тарбиялап жакшы жакка бурат да. Бул адамдын ичинде пайдаланып жаткан көп мүмкүнчүлүктөр болот. Ошол мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышында, кайра жаралышында акындардын, ошол искусство адамдардын таасири көп болот. Ошон үчүн акындар акын балким адам кейпин кийинген, ата журттун бактысыдыр бирилген деген бир саптарым бар. Чын эле ошол кээде
өзүңдүн өмүрүңөн баягы келечектин жакшы келечек артык турат да, ошону иштеп каласың. Эми ушул кээ бир акындардын кулук мүнөзүнө баскан турганына жараша ылай чыгышы мүмкүнбү же бул мүнөзүнө жараша келбейби? Болуп да калат. Акын айтып атпаймынбы жана мен ошо мисалы үчүн калкымдын бүт кайгысы менин кайгым дегендей эмелер болуп калат да. Кээде коомдо болгон нерселер сөзсүз акын жүрөгү аркылуу өтөт дегендей, кээде мажордон кээде минордон аласың дегендей кайгыны да бакытты да ардайсың. Бирок адам деген бул дүйнөдө мындай карасаң маселеси көп, алдында бакыт өзү көздөгөн бакытына жетиш кыйын дегендей. Анан кийин өмүр кыска, максаттар көп, тоскоолдуктар андан көп. Бирок ошого жетиш үчүн баягы акындарда ушундай бир эме болот да. Бул коом үчүн бир маяк сыяктуу алдыга бир армандырдай берсең, ошол армандыктап адамдарчы мындай болот, тагдырына көнүп ушундай эле болот экен да депчи, жок андай эмес. Андан да соң сат, муну дагы жакшы болса болот дегендей оптимизм менен адамды бакытка карата эрситкен компас болуш керек. Жакшы экен. Эми азыр жарнамалык түрмөккө кезек берели, андан кийин биз Май кезде кайрадан улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз болсо сапарыбызды алга карай улай берсек, Кефир программасы уланууда. Ал эми сүйүү туурасындагы ырларды эми биз Атантай агайдан уккубуз келип атат. Рахмат. Мен дагы ушул сүйүү жөнүндө окуп берейин. Кусалык дегендерди окуп берейин. Кусаны кесип жиберүүгө куштугум ушунчалык мукок болуп, түндүк түнөй түндүк болуп, күндүзү күйүп келем очок болуп. Жоготуп алган сыймын жанымды мен, жол кезип бирок сага алып бара албай, жүрүмүң сыздап турат сыбызгыбай, жүрөгүм ыйлап турат жаш баладай. Эрде тийген эрдим карда эрип, эңдиреги сакылдан тамды мечен, ойлонбой окаянга буйргандай. О сени неге сүйүп калдым экен? О сени неге сүйүп калдым экен? Ок жеген кайбирендей азаптанып, өзүңдү көздөй учуп жетпей келет. Тагдырым куш кайланып, канат кагып. Менин илдеп кошулсак биз дарыядай, мезгилдейми артыма кайрый албай, мен сага айланып кирип кетсем, мен эч ким калмак сенден айрый албай, мен эч ким калмак сенден айрый албай. Кандай сонун. Ал эми ушул кусалык деген чынында куса болуп жаздыңыз беле же? Ооба, бул адамдын башынан өтпөсө, ал бейтарыш сезимдерди жаза албайсың, жанагы сүрөтчү өзү бир көзүнөн чагылдырбаган, портрет тарта албагандай маселе. Эгер эме болуп калса, бизде ушундай болот, кээде кыял чабат да, бирок кандай болгондо дагы Камзаттын бир сөзү бар го, адамдар эң алыскы бийик жылдыздарга да учуп жетишти, бирок мен үчүн андан да бийик жылдыздар бар, бул адамдардын ички жан дүйнөсү деп коет го. Ошол ички жан дүйнөңдө бир эмелер болбосо, ала салган бир сезимдер өтпөсө, инсан катарында калыптаныш кыйын болот. Экинчи чети өзүң буркан шаркан түшүп, өзүңдү кайра жаратып эметип турбаса, адамдар мындай мезгилде эле жай алмашатпай, ошондой адам өзү дагы ушундай улам эме болуп туруш керек да. Түшүнүктүү. Акын менен сүрөткөрдүн мейкинегенен деп кот эмеспи? Чынында бир кичинекей эле нерсени бир ушунчалык көркөмдүү айтып коесуздар, эң сонун. Ал эми азыр болсо Рыскүл улантсын, кайсыл өрдү окуп бересиз? Аячы деген ырымды окуп берейин. Бүтөй албай көңүлдөрдүн сыныгын, баскан жолдор багыты жок анчейин. Баштан ашып турса дагы кылыгың, башка жанды сүйө албасам кантейин. Кабагымда ачылбастан суз тартып, каалоосу жок жашап жаткан кез бүгүн, канча жанды жүргөн менен суктантып, кайгым оңдо өтүп барат мезгилим. Асыл кечим, акыр айтар сөзүм бу. Болгум келбейт бакытыңа арачы, ченеми жок сүйсөм дагы өзүмдү, чоочун жандай болуп турам карачы. Мени бир аз аячы.
Азаматсыз. Чынында ойлондурчу ырларды көбүрөөк жазат экенсиз. Азамат. Бул жакта Facebook'та мындай билдирүү келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Акындарга ийгилик каалайм, сонун ырларды окуп берип жатасыздар дейт. Бүгүн апамдын туулган күнү эле, ага арнап ыр окуп бериңиздерчи апа жөнүндө дейт. Наргиза деген көрүүчүбүздөн келиптир. Апасын чын жүрөктөн куттуктайлы. Кайда? Сенде барбы? Нежендер? Эне жөнүндө мен азырынча ырга кайрыла элекмин. Анда мен окуп көрөйүн, тиги көптөн бери окуй элегер, бирок апа жөнүндө балада деген. Табылбаган бой нежендерди. Кеч чыкпастан бир сагын утуп калдым. Азыр Наргиза эженин апасына Куттуктайбыз апамызды. Эне деген бул дүйнөдөгү эң ыйык нерсе, адамды кайра жараткан нерсе. Ошон үчүн мен эми эне жөнүндөгү ырымдын аягы ошо баягы дүйнөдө эң бир апамдан ажырагандагы нерсе, сиздей жакын нерсени таба албайм. Бөйрөгүмдүн бирин алып салгандай болуп, ушундай абалда турам деген ыр болчу. Бирок мен башка нотага өтөйүн дагы, анда жөн эле жалпы аял затына арнап аял деген ырды окуп берейин. жакшы болот. Аял эмне эскирбеген өлбөс ыр, аялууда көнөрбөгөн махабат. Асманында күн калкыган түбөлүк, атамекен аялдардан башталат. Аял назик, кайталаңгыз, музыка өмүрүңдүн өксүк жерин толуктайт. Бул дүйнөдө аз дейсиңби сулуулуктун жеткен чеги аялзат. Аял күлкү, күлө албасаң ыйлап ал зор бакыт көкүрөктү чырмаган, акак төшүн ак көгүчкөн деген да көздөрүн айт. Махабат сыйбаган эриндери бышкан гилас мөлтүрөп, ай нурундай чачтарын көр ананда. Өмүр суусу түгөнсө да тамчылап, бөксөрбөгөн сүйүүм калат аялга. Мынакей, сиздин апаңыз үчүн кандай гана аялзат жөнүндө ыр айтылды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздин апаңызды чын жүрөктөн куттуктайлы. Ардактуу Наргиза Алим, ушул жакшы чыгармадан кийин биз музыкалык чыгарма менен кошо гүлдөстө суналы. Андан кийин биз кайрадан көрүшөлү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар.
Сүйемдечи. Сүйемдечи деген сонун чыгарма болду. Бүгүнкү биздин программабызда дагы сүйүү туурасындагылар өтө көп жаңырууда жана музыкалык чыгарманын баары сүйүү туурасында, мекен туурасында болуп атат. Демек, бүгүнкү күнүбүз эң сонун өтүүдө. Ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо кефир программасындабыз. Бизде аз гана убакыттар калды. Мына ошол убакыттар аралыгында көп нерсени аткарууга жетишели. Ал эми азыр болсо бизге Рыскүл айым сүйүү туурасында дагы да болсо бир чыгарма окуп берем деп турат. Бакыт мага деген ыр. Уккан сайын суктанасың сырдашчан, кандай гана бактылуу деп ыр жазган. Башкалардай бакыт бербей амага, берген тура аянбастан ар жактан. Эсептебейм жазган ырды бакыт деп. Айтта курбум андан башка ашык кеп, ыр жазылган барактарды берейин. Айыры, өрттү жээ кааласаң чачып кет. Баркталбаган, сүйүүсүнө мас болгон, көргөн далай сулуу көздү жаш толгон, жазгандарын бийик көрүп жүрүшүп, бакка тунган акын кыздар аз болгон. Жазган ырым мейлаларга окшосун, каалабаймын тагдырымдын окшошун, калем шилтеп жүргөн кечээ а бүгүн көрүнбөйт деп көргөн билген жок тосон. Ишенимсиз татаал тайкы жол баскан, издебеймин бакталайды жок жактан, бар түйшүгүн моюнга алып бир үйдүн, бакыт мага коломтоого от жаккан. Бакыт сизге. Чынында жогоруда агай айтып калгандай, ырларыңыздын баары ушунчалык кайгылуу, ойлонтура турган ырлар. Сизди көргөн жигиттер эмне кылып жүрүшөт болду экен, э? Алар мени болгону баягы издеп жүрүшөт, табабай жүрсүн. Мынакей биздин студиябызда отурат ардактуу жигиттер. Жакшы айта кетеличи. Ал эми биздин агайыбыз болсо жон гана ырларды жазып койбостон көптөгөн обондорду да жараткан. Ал эми агайыбызды жон кетирбейт окшойбуз студиябыздан. Келиңиз, бир чыгармаңызды бизге аткарып бериңиз. Макуланда ушул биринчи публикаларга чыккан көзүмдү сүйдүм деген эле ырымды аткарып коеюн. Бул ырымды буга чейин Жүрегим Маналиева алып чыккан, биринчи Элмира Кайып кызы ушул ырдырдап чыккан, Айкөл тоордап чыккан, анан Кыргыз Орто Азиянын баарын айланып тияк Азербайжанга чейин ырдалды ушул ырым ошол. Ошол ырымды эми өзүм автор катары аткарып коеюн. Мынакей көптөгөн ырчылар болучурга чейин аткарып келген болсо, бүгүн автордун аткаруусунда Киевмуз каналында көрүп атабыз. Акшула жанган көзүңдү сүйдүм, асели танган сөзүңдү сүйдүм. Сен десе жаным карлыгач болуп, серпилип учуп, өзүңдү сүйдүм. Gözüңдү сүйдүм, сөзүңдү сүйдүм, серпилип учуп, өзүңдү сүйдүм. Акшола жанган көзүңдү сүйдүм, асели танган сөзүңдү сүйдүм. Кагылган канат кашыңды сүйдүм, агылган булак чачыңды сүйдүм. Көңүлдү көккө көтөрүп учкан көктөмдө лазат атыңды сүйдүм. Кашыңды сүйдүм, чачыңды сүйдүм, көктөмдө лазат атыңды сүйдүм. Кагылган канат кашыңды сүйдүм, агылган булак чачыңды сүйдүм.
Жүзүмдө жүзүң бир көрүп сүйдүм, жүрөктөн кызыл гүлөнүп сүйдүм. Өлүмдү жерден алыскан айдап, өзүңдү келет түбөлүк сүйгүм. Bir görüp süydüm, gülenip süydüm, özündü gelip tübölük süygüm. Yüzünde yüzüm bir görüp süydüm, yürekten kızıl gülenip süydüm, özündü gelip tübölük süygüm. Азамат, сүйүнүңүзгө береке. Сонун өзүңүз эле аткарып ырдап чыксаңыз болмок экен. Эң сонун чыгарма. Чынында жеңеңизге арналган ырлар көп эле болуш керек. Жырга эле жашайт болуш керек. Азамат, сиз дейли. Мына ушундай жакшы маанайда биз программабызды жыйынтыктайлы. Ал эми ага чейин бүгүн биз бул билетти бир адамга тапшырышыбыз керек. Бир эле көрүүчүбүз байланышка чыкты окшойт, Ошого тапшыралыбы? Мээрим деген. Ооба. Анда Мээримди чын жүрөктөн куттуктайлы. Мына ушул билетти келип алып кетсеңиздер болот. Ал эми сиздерге эркин микрофон. Бул эмеде биринчиси ушундай таланттарды колдоп, биздин республикабыздагы өлкөнүн өнүгүшүн, инсандардын жасап жаткан аракеттерин чагылдырып жаткан силердин ушул телебериңерге, телекөрсөтүүңөргө ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жаркылдап дайым элдин кызматында болгула, көздөгөн максаттарыңарга жетишиңерге тилектешпиз. Ошондой эле быйылкы жыл эми тиги шайлоолордун жылы болуп атат, эмки жылда ошо жылыбыз тынчтыктын жылы болсун, болчулуктун жылы болсун, кыргыз элибиз түбөлүк ушундай чоң кубаттуу мамлекет болуп, келечек муундарыбыздын бактысы жана берсин. Айтканыңыз келсин. Жалпы эле ушул Орозо айында бизди куттуй студияга чакырып аткан сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Ал эми ошол эле бизди көрүп жаткан көрөрмандарга жалпы эле кыргыз элине ынтымакты, бейпилдикти, токчулук, молчулукту каалайм. Айткан каалооңуздарга канатташ, тилегиңиздерге тилектеш бололу. Келип бергениңиздер үчүн сиздерге рахмат дегендей, бир эмес эки жолу келдиңиздер окшойт. Бүгүнкү күндүн эсебинен сиздерге ырайчылык, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы кыргыз эли сүйүп турган ырларды жарата бериңиздер дейли. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону эмки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Сиздер менен мен Айпери Адамкулова кызмат кылдым. Биз кайрадан жакшы маанайда, жакшы күндөрдө жолугушалы.